Ысык салам барыңарга туугандар. Кубанычтамын көрүшкөнгө. Кош келиңиздер каналга. Байкагандай каналдын аты өзгөрүлдү. Эми Arc KG деген канал болот. Европада иштеп аткан туугандарыбызга, жолдо жүргөн туугандарыбызга ак жол. Онталы бүгүнкү сабагыбыз темасы режим out деген тема, 5-режим. Биз билгендей эле 4 режим бар. Айдоо режими, пауза режими, күтө турган режим, анан балкачалар. Балкачалар ал прочие работы деп коет, майда чүйда иштерди. Погрузка, выгрузка деген жүктөгөндө, түшүргөндө. Анан 5-режим болсо out деген режим. Сүрөттөн көрүп аткандай, out деген режимди кандайча эмне пайдасы кандай, качан коюш керек, качан кайра өчүрүш керек ошол режимди. Ошону келгиле талкуулайлы чогуу. Out деген эмне деген режим экен? Out деген эми англистен которгондо вне, за деп коет. Кадимкидей эле футболду алсак деле, футболдо деле out деген бар. Мисалы үчүн футбольный аянттан деле топ чыгып кетсе out деп салат да. Анан ошол аянттын ичи элестетсеңер, бул деген бүт могу трасса жолдор, өкмөттүн жолдору ушул аянтчага карайт да, ошол. Өкмөттүн жолдору деп эсептелет. Бирок out дегенде силер ошол өкмөттүн жолдорунан чыгып кетип, менчик жолдорго кирип кетсеңер, же менчик аянтчаларга кирип кетсеңер, ошол деген уже out режим койсоңор болот. Бирок өкмөттүн жолдун, мекеменин жолдорунда трасса болобу, бан болобу, же болбосо бир майда шаарчалардан бир шаарчага чейин трассалар болот. Ал нет бан эмес, бирок ошол жолдорда кирет. Жөнөкөй эле кичи айылдардын ичиндеги жолдор, алар деле уже ал мамлекеттин жолу болуп эсептелет. Ошон үчүн ал жолдордо биз out деген режимди кое албайбыз. Тыюу салынган ага. Кайсыл аянттар менчик жолго кирет? Менчик жолго мисалы үчүн складтар кирет, фирмалардын аянты кирет, же болбосо чоң заводдор кирет ошол менчик жолдордун аянтчаларга. Ошондой жерлерден мисалы үчүн силер келдиңер, выгрузка, погрузкага күтүп калдыңар. Анан кийин карасаңар чоң завод болуп атат да, анан кийин ошол заводдун ичинен километраж деле узак болуп калат. Ошондо силер out режимди сайып койсоңор болот. Себеби пайдасы кайсы? Out режимге койгондо вождение деген убактысы эсептелбейт. Токтоп калат да. Анан силер out режим менен бирок айдап жүрө бересиңер. Машина жылып атат да. Анан погрузка, разгрузка болуп эле ошол заводдун ичинен жүрө бересиңер. 1 саат болобу, 2 саат болобу, канча болсо да ошол outта тура берет. Бирок ошол заводдон чыгаардын астында силер ошол out деген режимди өзүңөр ручной менен же колобой менен чыгарыш керек да ошол out деген режимди. Болбосо унутуп калышыңар ыктымал. Унутуп калсаңар, анан ошол кайра эле мамлекеттин жолдоруна кирип туруп, анан кийин трассадан out режим болуп турган кезде айдап баратсаңар, ал деген уже ал аябай татаал мыйзам бузуу деп эсептелет. Штрафтары деле аябай көп, чоң болот да штрафтар. Ошон үчүн байкагыла. Колдон келсе out режимин деле колдонбой койсоңор деле болот, бирок кээ бирде ушундай учурлар болуп калат, айдаш керек болуп калат, бирок паузада турасыңар да мисалы үчүн. Анан айдаш керек болуп калат, бирок паузаны буспаш керек, үзбөш керек. Кандай кыласыңар? Анда силер таховка киресиңер дагы ошол өлкөнү жабасыңар, страна, закрыть страна деген бар, ошону терип страна дегенди табасыңар дагы, жабасыңар. Мисалы үчүн Германияда турсаңар, Deutschland деп жаап салып туруп, анан кийин картаны чыгарасыңар. Картаны чыгарып алып туруп, анан кийин outка коесуңар да, анан айдайсыңар. Же болбосо чыгарбай деле карта тура берсин. Карта тура берет, тересиңер. Тергенде адегенде распечатка деп чыгат.
ылдый тергенде. Распечатка кереги жок, анан водитель 1 деп чыгат, аделе кереги жок, сүрөттө көргөндөй. Анан дагы ылдый киргенде ввод автомобиль деп чыгат. Анан ушул ввод автомобильди бассаңар, анан кийин аут деп чыгат, аут начало деп чыгат. Анан кийин окей деп бассаңар, анан аут башталат да. Болду, анан кийин айдап жүрө бересиңер, анан кийин айдап бүткөндөн кийин анан кайра эле ошол аутту жаап саласыңар. Кайра эле киресиңер, распечатка водитель 1, анан кайра эле киресиңер, ошол аут конец. Аут конец деп чыгат. Анан кийин аут конецти окей деп бассаңар, анан аут өчүп калат да. Карта тахографтын ичинде болду. Анан пауза угуп коесуңар, паузада болсоңор, же балкачалары угуп коесуңар. Анан жылып кеткенде, машинени айдаганда, уже өзү эле вожденияга өтүп кете берет да. Ушундай схемасы. Дагы эмнени айта кетсек, көбүнчө водительдер качан пайдаланат ошол аут деген режимди? Аут деген сөзсүз пайдаланып турган режим, мен өзүм пайдаланам, атайын пайдаланам. Анткени көбүнчө базаларда машинелер алмашып турасыңар да. Бир машина менен келесиңер, анан кийин эс аласыңар, 1 суткабы, 2 суткабы же 3 сутка пауза бурап туруп, эс алып туруп, анан кийин базага келсеңер, уже башка машина жүктөлгөн да. Тигил машинеңер бирөө айдап кеткен болот. Ошондой база болсо, анда силер кечинде келесиңер, же качан келесиңер, базага келдиңер, машинени токтоттуңар, эмне кыласыңар? Кайра эле мен тахографка киресиңер дагы, выбор страны, странаны аласыңар дагы, ошо странаны жабасыңар. Жабасыңар да карточканы чыгарасыңар. Анан чыгат карточка. Карточканы чыгарып аласыңар да, анан кийин тересиңер кайра эле. Распечатка деп чыгат, анан водитель 1 деп чыгат, анан кийин ввод автомобиль деп чыгат, ошону окей деп бассаңар, анан аут начало деп болот. Анан аут начало деп басып коесуңар да болду. Тахограф ошол аутта тура берсин. Башка бир водитель келгенде деле ал ошол карточканы салбай эле аут менен айдап жүрө берет да. Мисалы үчүн погрузкага барат территориянын ичинен. Анан чыгардын астына карточканы салып алып, анан кийин чыгат да вожденияга. Вождениянын саатын коротпос үчүн да. Силерге жакшы, силер картаны алып алдыңар, силердин картаңар таза болот да. Чыгарып алсаңар. Аутта эсептебейт, анан кийин жумушка келгенде башка машина болуп калса, мисалы үчүн отурдуңар, аутта турат. Карточканы салган кезде аут өчөт, автоматически өчүп калат да. Болду, саласыңар дагы, анан балкачага коесуңар, машинени карайсыңар, ар жагын, бер жагын. Жүктөлгөн болсо, тегерек четин карап чыгып, тент-пентти карап туруп, анан кийин бир 5 минут иштеп турсун балкачада, 10 минут. Болду, анан кийин жылып кетсеңер, уже вождениеге өтүп кетет. Анан журналга жазып, баланчада чыктым, баланчада алда саатын бүт жазып коесуңар, унутпастан. Парковкалардан көп деле колдонбойбуз, бирок уккам колдонот депчи, бирок ал деле мыйзам нарушение болот, анткени парковкалар ал дороги общего пользования дегенге кирет, ал деген уже мамлекеттик жолдор да. Анан аут менен кармап алса, бактар штраф салышы мүмкүн. Ошентпөй эле. Ошон үчүн парковкага турганда үзүлбөстүк пауза болсо, байкагыла парковканы, нормальный, конкретный жерлерге тургула, грузовой парковкага тургула, что бактар келип же башка бир фура келип, анан кийин туура эмес туруп алдың, анан айдачы жылып койчу, жабылып калды, анан тигүү проблем болбос үчүн нормальный жерге туруп, тоскоол болбой, фуралар өтө турган жерге туруп, анан паузага коесуңар да, анан непрерывный үзбөстүктөн анан паузаны турасыңар да. Бирок аутту парковкалардан колдонбой эле койсоңор болот. Анан унутпагыла бир жерде ушул аутту өчүрүп тургула, чыгып атканда, базадан деле чыгып атканда келип карап тургула да. Вождениеге өткөндө болсо, нормальный режимдерге, бирок ауттан этият болгула да, туугандар. Анда баарыңарга рахмат, ушинтип каналга кирип машыгып атасыңар, пайдалуу болсун силерге. Баарыңарга ак жол, ушинтип иштеп, баарыбыз бири-бирибизге жардам берип, туугандарыбызга жардам берели, үй бүлөбүз тууган көрүп дегендей. Каалайм, ден соолук каалайм. Анан айта кетер бир нерсе, жакында жаңылык болот, спецвыпуск болот. Ошо спецвыпускта жаңы аябай маанилүү, баарыбызга, водительдерге маанилүү жаңылык болот. Ошол жаңылык жарыяланат да баарыбызга. Плюсовой да, кубанычтуу жаңылык болот баарыбызга. Бир
Польша менен сүйлөшүмдөр жүргүзүлүп аткан. Ошо бир келишимге келдик, чоң бир келишимге, бизге бир пайдалуу келишим болот да. Анан байкап карап тургула, жаңы чыккан, эмки чыккан номерде ошол спец выпуск болот. Атайын чыгат да выпуск. Туугандарга бөлүшкүлө, күтүп турсун эмки чыгыш роликти. Баарыңарга ысык салам, көрүшкөнчө ак жол.